Урматтуу балдар, урматтуу эжеке агайлар, бул мектеп мен үчүн өтө ыйык мектептердин бири. Себеби мен ушул мектепте тарбия алып, ушул жерден мектепти бүтүп, чоң окуу жайга ушул жерде аттанып кеткенбиз. Биздин убагыбызда силерге окшоп эле биз дагы ошол общежитияда жатат элек, чогуу жатат элек, жатак мектеп болгон, интернат. Чогуу окуйт элек, чогуу ойнойт элек дегендей. Ошонусуңарындай мына силер дагы жакшы окуп атсыңар. Урматтуу балдар, билим алуу бул эң негизги маселе. Адам өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондо гана чоң ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер мындан ары билимиңерди мындан да өркүндөтөсүздөр. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң общежитиялар салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот. Жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Көп сүйлөбөй эле балдарыбызды бир жакшы патриоттук мекенчил сезимин ойготоюн деп ойлоп атамын. Бардыгыбыз чогулуп туруп мамлекетибиздин гимнини бир куплет ырдап коелу. Ак мөңгүлүү асказ olur талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылып ала тозун айкендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бир кыргыздын азаттыктын жолунда, өркүндөй бир өсөдер өстардын колунда. Рахмат баарыңызга. Жаштыгың эстетейин, эсимде турат дале болчусуз жапжаш келин. Өзүмдү бөбөк сезип, алдыңдан чуркап чыксам, азырда дал ошондой апаке эркелетчиң ай, апаке эркелетчиң ай. Чоң ойдуң болду дебе, жаштыгың эстетейин, эсимде турат дале болчусуз жапжаш келин. Өзүмдү бөбөк сезип, алдыңдан чуркап чыксам, азырда дал ошондой апаке эркелетчиң ай, апаке эркелетчиң ай, апаке эркелетчиң ай.